23 февраль кандай күн? 22 февралда эле күн. Жөнөкөй эле күн, мусулмандарга жөнөкөй эле күн. Өзүм майрамдабаган кайсы күнүбүз калды мекендештерим? Суроо сиздерге. Майрам эмес кайсы күн бар? Азыр ар бир адамдын ал дейт, бул дейт, майрам дейт, анысы майрам, мунусу майрам. Бардык адамдарга майрам бар да. Ушул майрам калбаган, ушул көчөдөгү сойкулардын майрамы жок. Айтор бүгүн стройгачы болсоң дагы, сантехник болсоң дагы, сантехниктердин төрөлгөн күнү башка деп бардыгы майрам кылып алган бүгүн. СССР учурунда ата мекенди коргоочулар күнү деп, көп нерсе ачылып атат. Бирок жабылыш кыйын. Бир нерсени баштап койшоң, бирок жаап коюш кыйын. Диний маселеде көп нерсени айтышыбыз керек. Ошо майрам маселеси дагы биз өзүбүздүн тыюуларыбызды айтышыбыз керек. Арамадал маселесин айтышыбыз керек. Кимдин майрамы жок деген маселеде. Чындыгында ойлонсоңуз, майрам өтө көп. Май айы майрамдарга бай айы. Май айдан сырткары айларда бүт карасаңыз, өтө эле өмүр өтө кыска өзү. 60 жыл жашаган адам 60 жыл жаңы жыл тосса 60 күнү жок деген ал. Мындайча айтканда. 60 күн өмүрү жөн эле жок болду дегени да, асманга учту дегени. 60 күн 2 ай деген не деген убакыт? А мындай майрамдардан биз канчасын жок кылып атабыз? Эсептесеңиз окуган студент балаңызды. Канча күнү майрам, канча күнү укташ, канча күнү. Окуганга аз эле убакыт калып калган болот. Бир 2 саат убакыт калса калат. Ошондуктан майрамды азайтыш керек, көбөйтүш кереги жок. Неге мусулмандарда майрам аз негизи эле? Эки курман айт ораза айт, эки айт майрам бар. Неге аз десеңиз, биздин ата бабаларыбыз мурда майрамдаган эмес эч нерсени. Ата бабаларыбыз дагы ар кандай себептер толтур эле ал учурда дагы майрамдашка. Бирок майрамдаганга убакыт жок эле. Майрам кылып отурганга убакыт жок эле. Алар бүткүл үммөттү ойлогон, бизди ойлогон, бизге диндин жетишин ойлогон, исламды өнүктүрүүнү ойлогон, бүткүл үммөткө кызмат кылып илим алышты ойлогон. Ошондуктан аларда майрамдашка деген нерсе болгон эмес. А бүгүнкү үммөт уйкуда бүгүн. Уктап атабыз бүгүн биз үммөт. Нафсибиздин каалоосун аткарыш үчүн ар кандай майрамдарга бүгүн майрамго деп өзүбүзгө уруксат берип, каалаган алкоголун ичип, пивосун ичип, виносун ичип, каалаган көрүнгөнү менен зына кылып, арам иштерди кылып, бүгүн үммөт уктап атат. Ким ойгок? Мекендешим ойлонушубуз керек. Мусулмандарда майрам аз экен, себеби мусулмандар мурда майрамдаганга убактысы болгон эмес. Майрам кылып жүргөнгө убактысы болгон эмес. Нафстын айтканын кылуу үчүн майрам керек да. Бүгүн майрамго жаңы жылго кой маанайды бузбайын деп баласы көчөдө жүрөбү, кызы ким менен жүрөт айырмасы жок. Көп нерсеге уруксат берип коет да. Майрам себеп. Көп бизнестер дагы, бизнесмендер дагы ошо нени ойлоп тапкан? Майрамдарды ойлоп тапкан. Мисалы, Coca-Cola жаңы жыл өтпөйт. Дасторконуңузга жаңы жылда сөзсүз түрдө Coca-Cola коюш керек да. Торт коюш керек. Мына сизге бизнес. Ошондуктан торт саткандарды, Coca-Cola'ны байкасаңыз, жаңы жылда өтө көп. Фураларда Coca-Cola деп басып аткан, тынымсыз рекламаларда Аяз ата келип Coca-Cola иштеп аткан. Айтор майрамдар бизнес. Сиз бизнес курмандыгы болуп калбаңыз мекендешим. Мына майрамдын себеби. Бүгүн майрамго деп бардык нерсеге уруксат берип. Мында ойлонуп карасаңыз, кайсы майрам сизге пайда берди? Мисалы, сиз бүгүн 20-дасыз, 20 жыл жаңы жыл тоссоңуз, мүйүз чыктыбы сизге? Кайсы майрам сизге пайда алып келди мекендешим? Ал ден соолук маселесинде, ал убакыт маселесинде сизди кордоду го. Көп жаштарды байкасаңыз, ошо жаңы жыл күнү сигарет чегип кетет, арак ичип кетет. Көп кыздарды байкасаңыз, 8-март ушул февраль деп, майрам деп өзүнүн денесин ар кимге берип коюшу мүмкүн. Кыздыгынан ажырап калышы мүмкүн. Майрам адам нафстын айтканын кылыш үчүн өзүгө шылтоо издейт да. А бүгүн майрамго дейт дагы өзүн ардап кое берет. Андай болбош керек. Мекендешим, мусулман бир туугандарым. Да, кемчилик менде да, сизде бардыгыбызда бар. Бирок оңдошубуз керек. Аллах үчүн аракет кылышыбыз керек. Майрамды токтотойлу. Бүгүн 11 жыл мектепте окуйт. Бир бала 11 жыл мектепте, 5 жыл университетте окуйт. Майрамдарды капа кылбайт, курсагын капа кылбайт. Курсагын дайым тойдурат, майрамдар дайым аткарат, классташтары менен ар кафеде отурат. Бирок окуган китебин сурасаң, кечеги окуган китеби эсиде жок. Кече китеп окудуң десең, окуган дагы эмес өзү. Бирок майрамда күндө майрамдан ардыкы. А быйыл мына азыркы учурда студенттерге алхамдулилля жашоосу, байлардай падыша президенттей жашап атат да. Майрамды капа кылбайт. Окуган китебинин, алган билим илиминин жыйынтыгы жок. Бүгүн майрамдашка сага не бар?
майрамдаганга не бар? Ата энең кыйналып пешентип мага иштеп акча окугун деп, китеп алгын деп акча жөнөтсө, сен телефон алып майрамдайсың, уялбайсыңбы? 23 февраль. Мекендештерим, сөзүнүн кыскасы бизге пайда алып келе турган майрам. Ошо айт экен, айтта майрамдайлы, башка күндөр жыштырайлы. Мен кыла турган ишибиз көп. Илим билим маселесинде бүткүл үммөткө кызмат кылышыбыз керек. Бүткүл мусулмандар бүгүн түнү 12-де салют атышын атып жаңы жылды майрамдаган үммөттөн өнүгүүнү күтпөй эле кой. Неге биз кор болуп кетип атабыз? Неге биз экономибиз ылдый болуп кетип атат? Неге биз ар кимге сатылып кетип атабыз? Неге бизде патриот мындай жарам деген жигиттер чыкпай атат? Медреселерге миллиондогон суммалар ажыратылып атат, бирок медреселерден дагы неге мындай жарып чыкпай атат балдар? Мекендештерим, ойлонушубуз керек бул маселеде. Аллах табарак ва таала алтын башыңыздарды аман кылсын, ашыкча майрамдардан алыс кылсын.